Жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн сунушталып жаткан мыйзамдын кандай коркунучу бар? Алдыда акценттин жүрүшүндө айтып беребиз. Президенттин администрациясы жаңы мыйзам долбоорун сунуштоодо. Ал жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгүнө арналат. 28 октябрда коомдук талкууга коюлуучу мыйзам долбоорун эксперттер сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы келген жана көз карандысыз ММКларга журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратышы мүмкүн деп болжолдошууда. Сунушталган мыйзам долбоорун изилдеп көрөлү. Аталган мыйзам долбоорунун 4-чү беренесинин 5-чи пунктунда жарандардын жынысына, расасына, тилине, майыптыгына, этникалык жана аймактык өзгөчөлүгүнө, динине, жашына, саясий же башка көз караштарына карата басмырлоочу материалдарды таратуу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарын пайдаланууга тыюу салынат. Билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле жеке жана социалдык мүнөздөгү башка жагдайлар. Так аныктамалардын жоктугу жана бүдөмүк, жеке жана коомдук мүнөздөгү башка жагдайлар деген абзацты ар ким өз алдынча чечмелеп, ар дайым журналисттердин пайдасына эмес экенин айтып келишүүдө. Мисалы, Жогорку кеңештин депутаты парламент трибунасынан сүйлөп алды дейле. Анын профессионалдык жана интеллектуалдык деңгээлине, этикасына жатпаган сөздөрдү же сунуштарды айтты. Мисалы, биздин парламентте мындай жагдайлар көп болот. Бул учурда журналист ал тууралуу жазса, бул жеке мүнөздөгү жагдайга карап басмырлоо катары каралбайбы деген ой жаралат. Эгер андай болгон чакта эл өкүлдөрүнүн туура эмес айткан сөздөрү, сунуштары деңгээл дараметти көшөгө артында калып кетеби? Чиновниктердин жакындары кол тийбестикке ээ болобу? Аталган мыйзам долбоорунун 4-чү беренесинин 6-чы пунктунда жалпыга маалымдоо каражаттарын жарандардын жеке жашоосуна кийлигишүү, алардын ар-намысына жана кадыр-баркына, ишкердик беделине шек келтирүү үчүн пайдаланууга тыюу салынат деп белгиленген. Жарандардын жеке турмушу сырттан кийлигишүүдөн корголушу керек. Бирок чиновник жеке жашоосун коомдук кызыкчылыкка каршы пайдалансачы? Маселен, президенттин кудасынын тендердеги көз боемочулукка тиешеси бар болсочу. Өлкө турмушунан жаңы эле бир мисал. Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Төмөнбаев Уна мамлекеттик ишканасын жетектеп турган. Уна өткөн жылдын июль айында каттоо күбөлүгүн, бланктарын жана айдоочулук күбөлүктөрдү сатып алууга 1,5 миллиард сомго тендер жарыялаган. Тендерди Гознак компаниясы утуп алган. Ал эми Турусбек Төмөнбаевдин кызы Айгерим Тогубаева жетектеген бизнес-стратегия ишканасы бул ишкананын буйртмаларын аткарат. Бул кокустуктун бетин Темиров Лайф журналисттер командасы ачкан. Журналисттер үй бүлөлүк маселеге кийлигишкен соң тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылып, Турусбек Төмөнбаев кызматтан алынган. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам кабыл алынса, бул жеке жашоого кол салуу болуп саналабы? Мыйзам долбоорунун 4-чү беренесинин 7-чи пунктунда мыйзамда белгиленгенден башка учурларда адамдын макулдугусуз анын жеке жашоосу тууралуу маалыматты таратуу үчүн массалык маалымат каражаттарын пайдаланууга тыюу салынат деп жазылган. Маселен, журналисттер Райымбек Матраимовдун жубайынын Инстаграмдагы баракчасын изилдеп көрүшпөсө, анда Матраимовдун канчалык байыганын элестетүү кыйын болмок. Аманда Матраимованын сүрөттөрүнүн аркасында коомчулук бул үй бүлө 2016 жылы Дубайдагы турак жай мунарасынын 50-чү кабатынан пентхаус сатып алганын, ошондой эле Ошто сарайы, Бишкекте пентхаус жана башка көптөгөн мүлктөрү бар экенин билди. Бирок бул мыйзам долбоору кабыл алынса, анда журналисттер Аманда Матраимовадан мындай иликтөө жүргүзүүгө уруксат сураш керек болчу. Эми элестетиңиз, Матраимовдун жубайы буга уруксат бериши мүмкүн беле? Албетте жок. Эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынса, анда журналисттерде Камчыбек Ташиевдин үй бүлөлүк бизнесин изилдей алышмак эмес. Анткени муну дароо эле жеке жашоого кийлигишүү жана жеке жашоо тууралуу маалыматты таратуу менен байланыштырса болот. Жыл башында Темиров Лайф командасынын журналисттери УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланышы бар компанияга 2 күндө эле 37 миллион сом киреше берген Ташиевтердин схемасы тууралуу сөз кылган иликтөөсүн жарыялашкан.
Дагы бир иликтөө Ташиевдин тууганы Байгазы Матисаковго байланыштуу болгон. Ал 2020-жылдагы октябрь окуясынан кийин Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасына караштуу Кыргыз Petroleum компания ишканасын жетектеген. Бул иликтөөнүн арты менен жалпыга малымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Жалал Абадка келип кетишкен. Мына ушундай бир катар иликтөөлөрдөн кийин журналист Болот Темировго кылмыш иши козголо баштаган. Аталган мыйзамдын 27-чи беренесинин 1-чи пунктуна ылайык жашыруун аудио жана видео жазууларды, кино жана фото сүрөттөрдү колдонуу менен даярдалган билдирүүлөрдү жана материалдарды жайылтууга тыюу салынат. Бул пара алуу жана адам укуктарынын бузулушу боюнча журналисттик иликтөөлөргө иш жүзүндө тыюу салынат дегенди билдирет. Демек, дрондук кадрларда чектөөлөргө дуушар болот. Анткени аларда жашыруун жаздыруунун бир түрү. Демек, экс-депутат Камчыбек Жолдошбаев Жалгичи районунда 2,5 гектар жердеги Килейген сарайда жашап жатканын декларациясында жашырып койгонун коомчулук билмек эмес. Ошондо жашыруун жазууларды тартууну жайылтуу укугу укук коргоо органдарында гана калат. Ал эми кыргыз коомчулугу укук коргоо органдарына канчалык ишенет? Алар бийлик башындагылардын былыктарын канчалык ашкерелей алат? Муну сиз айтып көрүңүзчү. Биз сиздерден максималдуу түрдө бөлүшүүнү жана пикир күтүп калабыз.